Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү? Бүгүн биз сиздерге тарбиялык мазмундагы бир окуяны жеткизели деп турабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Биздин видеолор жакса лайк басып, жана башка адамдар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Анда биздин бүгүнкү тарбиялык окуябызга назарыңыздарды буруңуздар. Айылда жашаган карыя шаарда иштеп жүрүп, үйлөнгөн эки уулунун үйүнө конокко жөнөйт. Энеси өтүп кеткенден кийин уулдары да өгөй эне деппи катташпай калган экен. Улуу баласынын үйүнө барса, баласы иште экен. Келини менен учурашып, кудайы конокмун деп суу сурайт. Үй ээси кайда? Жумушта, дейт жаш келин. Жашооңор кандай? Жакшы деле эмес, бир жагына тартсаң экинчи жагына жетпейт деп муңканат келин. Сууң үчүн рахмат, кожоюнуң келгенде босогосун алмаштырсын деп карыя чыгып кетет. Кечинде күйөөсү үйгө келгенде келинчеги сай медиреп баарын айтып берет. Билбей калыпсың, менин атам келген тура. Келген адамга арызданбай жүр деп кейит бала. Карыя улуу баласынкынан кийин кичи уулунун үйүнө келет. Кичи уулу да жумушта экен. Бул келинин да сынап көрөйүн деп, сууң муздак экен балам. Ал эми жашоо турмушуңар кандай деп сурайт. Кээде этке, кээде сүткө жетпей калсак да, шүгүрчүлүк ата. Бара-бара оңолуп кетебиз деп ойлойм, деп жооп берет келин. Сууң үчүн рахмат балам. Мен кетейин. Үй ээси келгенде, босогосун бекем кармасын деп айтып кой, дейт карыя. Кечинде күйөөсү иштен келгенде келин конок карыя жөнүндө айтып берет. Атам келген турбайбы? Сага ыраазы болуп, батасын бериптир деп сүйүнгөн бала келинчегин бооруна кыскан экен. Бул кыскача тарбиялык мазмундагы окуябыз болду. Көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.